Урматтуу радио окуучулар, сиздер угуп жаткан биринчи радио эфирде актуалдуу маек уктуруусу. Акыркы 3 сутка аралыгында дүйнө жүзүндө коронавирус жуктургандардын саны 1.159.000ге көбөйдү. Муну менен жер шарында жаңы вирусту жугузгандардын саны 182 миллиондон ашты. Кыргызстанда болсо 127.880 болду. Дүйнө жүзүндөгү мамлекеттер сактануунун жана алдын алуунун өз мүмкүнчүлүгүнө жараша жүргүзүүдө. Бүгүнкү күндө эреже талаптар сакталган чет өлкөлөрдө коронавируска каршы күрөш кандай жүрүп жатат? Биз бул багытта Швейцарияда жашаган журналист Манат Сулайманова менен маектешилдеп турабыз. Манат, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Биздин студиябызга куш келипсиз. Кандайсыз? Алгач акыбалыңыз жакшыбы? Кыргызстанга качан келдиңиз? Бардыгы жакшы, рахмат, шүгүр. Биринчи саламды ошо биздин биринчи радионун бүт бардык угармандарына жолдогум келет. Анан негизги эле кааларым ошо оорудан оолак бололу, эрежени сактайлы деп баштагым келип атат. Жакшы, мына сиз ар бери көп каттап жатасыз, ар бери жүрүп жатасыңар. Башында ушул жаңы вирус тууралуу маалыматтар тараганда аны кабыл албай, ишенбей жүргөндөр болду да, мисалы үчүн бизде. Сиз жашап жаткан Швейцарияда кандай болду? Ошол бизде Швейцариянын аймагында биринчи ооруп калган адам 2020-жылы ошол февраль айларында катталды да, анан ошол катталган күндөн тартып эле өтө мындай кескин чараларды көрөлү деп ошол өкмөт тарабынан болду да. Бул оору кайсыл өлкөлөрдө, Италиядан келди да бизгечи. Ошо Италияда кандай тарап атат, Италияга чейин Кытайда кандай болду деп бир аз аябай мониторингти тест жүргүзүшүп, канча адам кандай тесттикте бул ушул оору тарап атат деп эле. Анан бизде эң алгач ошол бир кишиден анан анын үй бүлөсү жугуп анан тарап кетти да. Анан эле ошол маалда карантиндик баягы эрежени киргизишип, биринчи кезекте мектептерди жабышты, бала бакчаларды жабышты. Анан мындай мекемелер болсо баягы ишин уланта беришти, бирок белгилүү бир мөөнөткө чейин. Анан абал курчуп кеткенде баары бир жана карантинди киргизип, анан ошол адамдар на расстоянии иштеп калышты да. Аралыкта иштеп калышты. Адамдардын деле аң сезими башкача да, ушул оору баттар экен деп интернеттен эки жактан ар кайсы булактардан окушуп, анын үстүнө биздин саламаттык сактоо министрлиги Швейцариянын күнүгө кечинде саат 7-де элдер баягы бош болгон маалда элдерге мындай маалыматты берип турушту да. Мына бүгүнкү күндө момунча адам мындай аймактарда ооруп атат, мынча адам кооптуу кырдаалда, мынча адам мына каза болуп атат четинен деп, анан баардык толук маалыматты мындай ачык эле айтып турушту да. Анан элдер ошондон дагы өздөрү кооптонуп, баягы эрежени сактап, бири-бирине көп жолобой, алгач 10 кишиден чогулсаңар болот, андан ашык болбойт деп айтылды. Андан кийин абалга жараша алар ошол эрежени өзгөртүп 5 кишиден ашык болбойт деди. Анан эми баары бир мындай көчөдө деле байкасаңыз, мен деле мындай ишке байланыштуу кээде барып келиш керек болуп атты. Мэриянын бир долбоорунда иштейм, аялдарга байланыштуу. Анан ошол жерде деле мындай барганда аралыкты сактап, киргенде сөзсүз бир мекеме болобу, дүкөн болобу, дарыкана болобу, кайсы жерге кирбеңиз, ал жерде антисептик турат. Масканы сөзсүз кийесиз. Масканы кийбейт деген маселе ал жерде эч кимде жок, жаралбайт дагы да. Адамдардын аң сезими ушунчалык мындай жогорку деңгээлде сыйлап, ошол менин коопсуздугумда ошо масканы мен кийсем, демек мен оорубайм, мен оорубасам менин үй бүлөм оорубайт, менин үй бүлөм оорубаса эл оорубайт деп ошону жакшы сактап, анан бири-биринен мындай оолак ушинтип атышты да. Эрежелерди дароо эле алар сактаганга өтүшүптүр да. Демек бул багытта дарыгерлер тарабынанбы бир түшүндүрүү иштери бир жеткиликтүү жүргүзүлгөн экен да. Ооба, дарыгерлер мындай кагаздарды көчөлөргө илип, окуу жайларга таратып, анын үстүнө ошо айтып атпайм, күн сайын ошо кечинде радиодон, теледен аябай ошо саламаттык сактоо министрлиги сүйлөп, кандай жаңы эрежелер киргизилип атат. Мисалы көчөдө алгача жанакы мен айтып, бул эмне болгон вирус, кандай өнүгүп атат, симптомдору кандай болот, жөн эле мисалы температурасы көтөрүлүп кетсе эле келсе ошону үйдө отуруп алып, анан мен ошо вируска чалдыгып калдым го деп ойлобош керек. Ошол нерсенин баарына жанакы горячий линияларды ачып, анан деген адамдарга аябай толугу менен маалымат берилди да, 100%. Анан үстүнө анан тиги полиция дагы Швейцарияда мындай ишти аябай керектүү деңгээлде жүргүзөт да. Анан полиция өзүнүн ишине кошумча кылып, ошол эгерде көчөдө маскасы жок киши жаранды көрсөк, же 5 кишиден ашык жаран сүйлөшүп турса, анда момундай 100 евродон ашык штраф салынат, айып пул салынат. Эчтекеңизге карабайт. Ал сиз
полиция менен мындай талашып тартыша да албайсыз, ал үчүн кайра айыпка жыгыласыз да. Анан ушундай нерселерди ойлоп табышып, мындай анан ошондон эле элдер өздөрү тарбиялап эле тегерек четти тарбиялап, көчөдө бирөө маскасы ылдый, кичине мурдунан ылдый түшүп калса эле маскаңызды көтөрүңүз, колуңузга эметиңиз деп эле мындай чараларды көрүп калышты да. Бирин-бирине кошуналар дагы мисалы бири-бирибизге келбейли, мындай бололу, тигиндей бололу деп эле анан эми айтып атпаймынбы, жана аң сезими башка аябай түшүнүү менен кабыл алып коркунуч. Мисалы эгерде сиз коомдук транспортто мисалы эртең менен ошол автобус же метрого отурсаңыз, айдоочу менен ошо жүргүнчүнүн аралык ошол ортосундагы аралык жабылды да, чынжыр менен жабылды. Бирок эми ал чынжыр эле, жөн эле, бирок сиз ал айдоочунун коопсуздугун ойлош да биринчи кезекте. Эгерде айдоочуга кокустан оору жугуп калса, ошол вирус жугуп калса, анда ал башка жүргүнчүлөр менен сүйлөшүп кетет да, жүргүнчүлөргө да жугат деген максатта ошол жүргүнчү менен ошол айдоочунун ортосу чынжыр менен байланды. Эч ким ал жака барып айдоочуну мындай тынчсыздандырып же ага суроо берип эметпейт да, отура берет. Анан ошол мисалы таксиге деле отурсаңыз, таксинин айдоочусу менен жүргүнчүнүн ортосунда мындай кадимки эле клеенка менен мындай тосмо орнотулду. Анан сиз акчаңызды чыгып, колуңузга алып, колуна колкап кийип, бетине маска кийип, сизден акчаны алат. Анан мындай ортодо контактты жоготушту да толугу менен. Анан ошолордун баары отуруп ошол жанакы статистика көбөйбөй эле тез азайганына мындай шарт түздү да. Себеби ошол статистика кайсы учурда көбөйөт оорунунчу, ал адамдар бири-биринин ортосундагы жанакы тартипти, эрежени сактабаганда, масканы чечип каалагандай. Мисалы мен Бишкекте 2 жумадан бери жүрөм. Дүкөнгө каяка кирем, мен өзүм тияктагыдай сезип эле мындай көнүп калган адатымча эле масканы кийип, колума перчатка, колкапты кийип жүрсөм, мени мындай бир кызыктай карашып, ушинтип атышты да. Өздөрү болсо, керек болсо сатуучу деле кээде кийбей коюп атты да. Анан мен кээ бир жерде, 1-2 жерден айттым да, сиз кийиңиз, анткени сиз өзүңүз бизди ойлобосоңуз да өзүңүздү ойлоңуз деп түшүндүрүп, анан ал кийип, анан кечирип коюңуз деп ушинтип атты да. Анан таксиде эле канча жолу таксиге отурдум, мындай өзү да кийбейт, кийген кишини да жаман көргөн учурлар болуп атты да. Анан ошол негизи биз ошол азыр ушундай абал болуп атат, биз өзүбүздү да сакташыбыз керек, башка үй бүлөбүздү да карашыбыз керек, анан жалпы Кыргызстанды да карашыбыз керек да, башка элдерди дагычы. Ошол үчүн мен ойлоп атам да, мындай бир өкмөттүк деңгээлде катуу чараларды көрүш керек го депчи. Мисалы катуу чара көрүлгөн жерде эреже сакталат деген мен бир бүтүмгө келип атам да. Себеби деген Швейцарияда мен айтып атпаймынбы, ошол нерселердин баарын дароо киргизишти. 12 жаштан өйдө балдар транспортко түшкөндө сөзсүз түрдө маскасын кийет. Аны эч ким мындай кирип баратканда текшерген кызмат деле жок да. Маскаң барбы, 12 жаштан аштыңбы, канчадасың деп. Ал өзү тартиби менен эле, өзү 13 жаштагы бала кийип, маскасын отуруп, колуна колкабын кийип алып, баардыгын мындай эреже менен жүрүшөт да, эреже менен кылышат да. Бизде рейдтик иш-чаралар жүрүп атпайбы азыр? Мен ошону кечөөнү бир телепрограммалардын бирөөсүнөн көрүп калдым. Бирок ал ушундай бир талаш тартыш менен, аягы чатак уруш менен болуп атат да. Ал жерде ошол айдоочу дагы мындай кыйкырып, урушуп, талашып, жүргүнчүлөр андан бешбетер негатив сөздөрдү сүйлөшүп, анан ал текшерип аткан адам дагы өзүнчө бир ошол эле бир мындай ой болуп атат да. Ал ошол кишинин эле эмесин, ден соолугун ойлоп аткандай мамиле кылып, мындай жаман көрүп, чатак салып аткан учурларды көрдүм да. Ошонун баары айтып атпаймынбы, мен мындай эрежени сактабай, жанакы туура жүрбөгөндөн көбөйүп атат окшойт да. Бизде күнүгө окуп атам, статистика аябай өсүп атат. Бишкекте өзгөчө, Ошто өсүп атат. Ошонун баары эле жана эрежени сактабай жүрөбүз да. Мен бүгүн эле маалыматтарды окусам, мына Кыргызстан ковидке каршы эмдөө боюнча дүйнөдө 160-орунда турат деп Британиянын The Sunday Times басылмасы жазып чыгыптыр. Швейцариянын калкы коронавируска каршы вакцинациялоо жумуштарында активдүүлүгүн көрсөтө алдыбы? Алар кайсы вакцинаны колдонуп атышат? Бизге ошол бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму тарабынан ошол Швейцария менен биргеликте, Швейцария ошол нерсеге кол коюп, ошого уруксаат берди. Pfizer анан Moderna деген 2 америкалык компаниялардын вакциналарын алышты. Анан алган күндөн баштап биринчи кезекте баягы полицияда иштегендер же болсо медициналык кызматкерлер деп айтылып атты. Андан кийин эле уже кадимкидей эле элдин баары эле активдүү катышып эле, дароо эле мен барып алышым керек, анткени мен эмдөөгө катышышым керек деп эч ким деле мындай жарнама деле кылган жок. Бирок аны баары эле өкмөт мүчөлөрү, ошол жерде депутаттар, мындай эл сыйлаган Кадыр Барктошу шаардын кишилери баары эле, өздөрү баары эле алып эле. Анын дагы өзүнүн бир эмеси бар экен. Жанакы интернет баракчага ошол эмдөөнүн
атай сайт ачылды да. Анан сиз ошол сайтка кирип, өзүңүздүн аты жөнүңүздү жазып, анан ал жерден сизге дароо келет, бир 5-6 вариантты берет сизге. Ушул күндөрдөн ушул сааттарды тандап алсаңыз болот деп. Адамдын да карабайсызбы, адамга шарт түзүп атпайбы? Мисалы сиз иштесеңиз, иш убактыңыз бүткөндө эртең мененки 8-тен баштап кечки түнкү 10го чейин келе берсеңиз болот да. Анан мен ошол жолдошум үй бүлөбүз болуп жазылып, катталып, анан ошол Модернанын 2 түрүн алдык. Модерна эмдөөнүн 2 дозасын алдык. Биринчи дозаны алганда эчтеке болгон жок, мындай температура деле болгон жок, жакшы эле болду. Анан экинчисин алганда бир аз эле колум ооругансыды, бирок ал ошол бир 2-3 саатка эле сезилди да. Анан ошол очередке, кезекке туруп барып киресиз. Ал жерде дагы жанакы мындай 50-60 киши чогулган жок да. Ал жерде кадимкидей сиз 3кө жазылсаңыз, 3тө келесиз. Сизди аты жөнүңүздү айтат, баланча күнчө кириңиз дейт. Дароо киресиз. Аркаңызда андан кийинки 3төн 1 мүнөт өткөндөгү киши келет. Андан кийин 3төн 2 мүнөт өткөндөгү киши келет да, дароо элечи. Анан сизди киргизет, бир бөлмөгө киргизип отургузуп, баягы сиздин немелериңизди, аты жөнүңүздү баарын тактап, жазып алгандан кийин сизди ошол эмдөө бөлмөсүнө киргизет. Ал жерден эмдөөнү аласыз да, кайра башка эшиктен чыгып кетесиз. Ошол убакытта сиз кирип аткан киши менен чыгып аткан киши экөө бири-бири менен контактта болбойт да. Демек, эмдөөгө баргандарга дагы ушундай шарттар түзүлгөн. Бүт шарттар түзүлгөн да. Анан экинчи эмдөөнү алганда дагы каалаган ошол саатыңызды тандап аласыз, дагы так эле ошондой да, келесиз, эч кандай күтпөйсүз, дароо башка кезекте турган кишилерди да көрбөйсүз да. Киресиз, аласыз, ошонун баары где-то бул жол менен бир 7 мүнөттөй эле убактым кетти да. Анан бул дагы ошо шарттардын бири да, эми адамдын аралыгы канча убакыттан алынат экен? Ушу көпчүлүк эле Модернаны алып атабы же Pfizer'ди алгандар барбы? 2 түрүн мындай экөөнү тең эле алып аткандар байкалып атат, бирок мындай бир алгандан кийин ортосунан бир 4 жумадан 6 жумага чейин убакыт берилет экен. Ошол маалда сиз баягыдай эле болду, мен биринчи эмдөөнү алдым, эми мен маскасы жок жүрүп, эми мындай каалаганда жүрүп, мындай менде коопсуз жагдай түзүлдү деген болбойт да. Ошол маалда жугуп калышы мүмкүн. 2 жумадан 6 жумага чейин убакытта кайра жууп калышы мүмкүн да. Ошол себептен аябай өзүңдү тыкан кармап, баягы эле масканы тагынып, колуңа колгап кийип, колуңду дароо жууп, ошол нерселерди кылып, анан 6 жума өткөндөн кийин келгенде дагы сизден сурайт, ушул убакытта мындай сиз температура болгон жоксузбу, штам менен ооруган кишилер менен контактта болгон жоксуңарбы деп сурайт. Анан жок десең, кайра ошо бөлмөгө кирип экинчи эмдөөнү аласыз да. Жолдошуңуз дагы ушул Модернаны алды же Pfizer вакцинасын? Жолдошум дагы Модерна алды, биздин үйдөн кызыбыз да калды, күйөө балабыз да калды, уулум да калды. Аларда дагы эч кандай терс таасирлер байкалган жокпу? Жок, терс таасири такыр эле байкалган жок, бирок дарыгерлер баягы айтты да, эми ар кандай болот, жаш өзгөчөлүгүнө же иммунитетине жараша, эгерде сизде мындай температура болуп калса, могул дарыны бир күндө 3 жолу ичип коюңуз, баягы эмдөө алган жериңиз ошо колуңуз кичине кызарышы мүмкүн деп мындай алдын ала. Анан кирген кишиге сөзсүз дароо эле кел отур, Модернаны сайып коем деп айтпайт да. Анан Модерна жөнүндө түшүнүк берет да. Модерна деген бул америкалык компания. Сиз деген бул Модернаны алып атасыз. Ортодо мынча жума болот, абайлап жүрүңүз. Жакшы бекемизге ден соолук каалайм деп мындай аябай жакшы маанай менен тосуп алып, анан жакшы маанай менен узатып коет да. Өзүң кайра дагы алгың келет да. Анан элдер ошон үчүн деле мисалы ошондой жагдай, жакшы шарт түзүлгөн үчүн аябай барып атышат да, активдүү түрдө. Азыркы күндө ошо Швейцарияда, мына мен бүгүнкү статистиканы карадым эртең менен, 50% калктын 50% эмделди да. Эми калган 50% алар мисалы кары картаңдар же болбосо бир майыптар болушу мүмкүн да, аларга жерине барып жасап беришет экен. Анан алар деле мындай баягы ден соолугун карап, ооруп аткан учурда албайт, температура болсо албайт, андан кийинки учурда деп эметип атышат да, өздөрүнүн бир эрежелерин киргизип. Вакцинаны алганга чейин кандай текшерүү жүргүзүлөт экен? Ага чейин сиздерди сөзсүз түрдө келгенде деле сиз айтып атпайсызбы, мына бул мындай вакцина деп түшүнүк берди деп. Эми вакцина алганга чейин деле бир түшүндүрүштөр жүргүзүлсө керек. Вакцина алганга чейин мисалы күнүгө кечинде баардык эле ошол радиону угуп, телевизорду карап калышты да. Азырчы ошол түз маалыматты, так маалыматты биз ушул жактан алып аттык да. Саламаттык сактоо министрлиги күнүгө кечинде ошол саат 7-де биз чыгабыз деп айтат. Эфирге чыгабыз, түз эфирге даярданып тургула. Убакытты белгилеп турбайбы? Убакытты белгилеп, анан ошол жерге өзү эле отурбайт, саламаттык сактоо министринин жанына ошол
эл өкүлдөрү бир 2-3 эл өкүлдөрү келип отуруп анан жагдайды түшүндүрүп, мисалы Модерна бияктан алынды, азыр бизде жетиштүү доза бар, доза жетпей калат деген маселе такыр жаралган жок. Эки Pfizer дагы Модерна дагы жетиштүү түрдө доза бар азыркы күндө ошо Швейцарияда. Анан баары эле мындай эч кандай маселе, тоскоолдук жок эле алып атышат да. Ошол үчүн 50% ушул күнгө чейин эмделди. Калганы ошо баягы каникулга чыгып кетип, азыр эметип атат болуш керек, эки башка өлкөлөргө кетип, бирок келгенден кийин өтүшөт го деп. Вакцина алгандан кийин ооруп калгандардан байкаган жоксузбу? Жок, андай дегендер же сиз тааныгандар? Жок, андай болгон жок. Ошо мен билгенден биз ошо швейцариялык бир үй бүлө менен катышабыз, тыгыз байланышта болуп. Ошол жубайы деген ошо мектепте иштейт экен. Анан ал болсо ошо мектепте баягы каникул болсун деп ошол убакытты күтүп атып, вакцина убагында албай калыптыр, кезекке жазылбаптыр да. А жолдошу болсо вакцинаны, мен чет өлкөгө иштер менен кетем да, вакцинаны ошол эмдөөнү алыптыр да, экөөнү тең алыптыр. Анан ошо кичинекей балдардан да чугат да, алар баягы башка чоң кишилерден алып келип, алып жүрүүчүлөр деп эсептелет да. Алар ошол 2-3 небереси Франциядан конокко келип Швейцарияга, анан ошолор таратыптыр. Анан ошол чоң энеси дароо ооруп калыптыр. Чоң атасы эмдөө алган үчүн ооруган жок. Ошол учурду мен аябай белгилеп айткым келет да. Мына бир үй бүлөдө жубайы менен жолдошу, ошондо экөө мына чогуу тамактанышат, чогуу бир төшөктө жатышат, мына чогуу жумушка кетишет. Ошондой экөөнүн бирөөсү ооруп атат. Ал эмделбеген киши ооруп атат, эмделген киши ооруган жок. Ушундан эле мындай бир тыянакка келсек болот да. Сөзсүз түрдө барыш керек. Ал мисалы эмдөөнүн эмне коркунучу бар, мен мындай түшүнө албайм да. Ал эмдөөнүн плюс учурлары көп да, позитив учурлары көп. Анткени ал деген сизди ойлоп ошол эмдөөнү ойлоп табышты да. Жөндөн жөн эле эмдөөнү биз элдерди эмдеп салалы деп эле жөн эле бир эмени, бир иш чараны ойлоп табышкан жок да. Ал сиздин ошол ден соолугуңуз, сиздин үй бүлөңүз аман эсен болсун, ушул оорудан эгерде сиз кокусу мындай жугузуп алсаңыз да мындай жеңилирээк өтсүн деп, ошон үчүн ойлоп табылган нерсе да. Бул толтура кандай дүйнө жүзүндөгү кыйын окумуштуулардын тобу ойлоп тапкан эмдөөлөрдүн бири да. Айрымдар кооптонуп дагы, мисалы үчүн мен бул вакцинаны албайм, мен башкасын алам деп мындай кооптонуп, анан дүрбөлөңгө түшкөндөр дагы болду да. Швейцарияда кандай болду? Демек, жок, мен Модернаны албайм, мен Pfizerди алышым керек, же болбосо Pfizerди албашым керек, Модернаны алышым керек деген сыяктуу ушундай бир тандоолор, кооптонуулар дагы кийинки вакцинаны күткөндөр болдубу? Ошол мен жумушумдагы 2-3 киши бир маалда алыптырбыз да. Бирок бирибизди көргөн жокпуз, айтып атпайм, ошо бир күндө эле келиптирбиз да. Анан чыгып сүйлөшүп, сен кайсыл эмдөөнү алдың, кайсы вакцинаны алдың деп сурап калды. Мен Модернаны алдым десем, ал Pfizer деди. Анан кандайча сага Модерна, мага Pfizer деп калды. Анан аны деле мындай ойлоп көрсөк, ошол киргенде эле сиз мындай суроолорду берди да, бизге 1-2 суроолорду берди. Ооруган жоксузбу? Сиздин кандай мындай дайыма ооруп жүргөн кандай ооруларыңыз бар деп сурады да. Анан мен мисалы мындай кан диабет же болбосо жүрөк тиндей мындай оорулар менен ооруган жокмун десем, анан мага ошол 1-2 суроону берип, кош бойлуспу жокпу деп ушундай суроолорду берип, анан Модерна деп эле анан сайып аткан эмдеп жаткан кыз ошол баарын түшүндүрүп берди. Тиги кишиден да сурап, бирок аныкы баягы жүрөк кан тамыр оорулары бар экен. Анан ошого байланыштуу ага деп ойлоп калдык да. Бирок ал нерсени деле мисалы биз тандап эметкен жокпуз. Бизге киргенде эле бул силерге бул деп эле айтты да. Анан эч ким деле аны менен кайра суроо берип талашып, мага Модерна керек эле же болбосо мага Pfizer керек эле деген жок. Анткени эң негизгиси ошол эмдөөнү алыш керек болуп атышты да. Анан мындай бир талашып же болбосо тартышып же болбосо көп суроо берип, андай анын баарын айтып атпайм, саат 7-де кечки эфирден баарын сурап, суроолорубузду да берип аттык да. Анан кайра ошол тиги түз эфирде кайра бизге жооп берип атты да. Анан мындай тигил же бул маселе боюнча мындай суроо бизде же болбосо бир күмөн жараткан нерселер болгон жок да. Баардыгын так толук маалыматты алып аттык да. Мына вакцина алганга чейин адам оорубай туруш керек. Ал жакта Швейцарияда ошо коронавируска каршы текшерүү кандай жүргүзүлөт? Ошол бизде жанакы башталган маалда сизде эгерде мындай тиги күмөн саны болсо, силер бул ушул 2-3 пункт ачылды биздин шаарда, ошол жерге келип текшерилсеңиз болот деп. Анан башында чынын айтканда мындай кезек болуп калып атты да. Адамдар кезекке туруп, бирок ичиндеги медициналык
кызматкерлер чыгып аралыкты сактагыла, маскабызды келип текшерип ушинтип атты да. Анан бир аздан кийин эле баягы мен айтып атпаймынбы, улам эле жума сайын эле, күн сайын керек болсо баягы алмашып атты да, эрежелер алмашып атты да. Анан эле жанакы аптекадан, кадимкидей эле дарыканадан күмөн санаган кишиге, каалаган кишиге да, баардык эле ошол Швейцариянын жашоочулары ай сайын 5 тестти бекер ала алат да. Аптекага, дарыканага барасыз, сиз өзүңүздүн жанакы медициналык камсыздоо карточкаңызды көрсөтөсүз, анан сизге сиздин атыңызга 5ти бекер берет да. Ал сиз 5 тестти алып алып, аны колдонсоңуз да болот, колдонбосоңуз да болот, аны эч ким контролдоп же болбосо сизде мындай сизден сурамжылап турбайт да. Анан келип ошол эгерде кокустан, эгерде сиз өзүңүздү ошондой бир күмөн санап калсаңыз же болбосо контакт болгон адам жанында отуруп калсаңыз, үйгө келип, үйдүн шартында эле ошол жана таякчаны алып, суюктукту алып, баарын даярдап, ал деле жанакы сайтта, баракчада, сайтта видеосу бар экен, анан баракчада да сүрөттөрү бар да. Ал жөнөкөй мындай баардык кишиге түшүнүктүү кылып эле анан өзүңүз мындай үйдө отуруп эле тестти жасап, анан кадимкидей жанакы суюктукка салып, анан күтүп турасыз, анан позитив же негатив деген чыгат да. Анан эгерде чыгарып берет. Кокустан эгерде позитив деген чыгып калса, анда деле мындай бир мындай кандай десем, мындай аябай коркуп же болбосо кооптонуп стресске түшүп кетпейсиз, дүрбөлөңгө түшпөйсүз, баары ал жерде түшүнүктүү, телефондору бар, чалып ошол дарыкана менде ушундай позитив чыгып калды десеңиз, сизге жашаган дарегиңизге ылайыктуу клиникага, поликлиникага жөнөтөт. Анан ал жактан менден ушундай чыкты деп көрсөтөсүз, өзүңүздүн чыккан жыйынтыкты көрсөтөсүз. Анан ал жактан сизде бир шумдукту, бир оорулуудай кылбай эле, жашынакай эле эчтекеден коркпоңуз деп жашынакай бир бөлмөгө алып барып, өздөрү кайра дагы бир жолу тест жасайт. Анан ал жактан позитив чыкса, анда ошо дарыгер менен сиздин ортоңузда эме түзүлүп, анан алар ошо дарылоону башташат да. Ишеним телефондору ушундай иштейт турбайбы? Ишеним телефондору да бар. Анан ошол айтып атпаймынбы, ай сайын 5 тестти аласыңар дегенде, элдер аябай дароо мындай дарыканаларга бара башташты да, барып. Анан ошол маалда могул статистика аябай төмөндөдү да, аябай түштү. Анткени баягы башында элдер деген кичине температурасы болсо деле, чүчкүрсө деле бара берип, коркуп бара беришти да. Анан ошо кезекке турбаш үчүн кезектер болуп, адамдар ошо кезектен дагы мындай жугуштуу ооруларга, ошол ооруларга кабылып калбасын деп, ошол тестти ойлоп табышты да. Анан ошол адамдар азыркыга чейин деле биз мисалы вакцина алдык. Мен эми мисалы барбай деле койсом болот да, ал тестти албай деле койсом болот. Анткени 2 жолку ошол эмдөөнү өттүм да. Анан мага мисалы кажети жок да ал жака барып алганы. Бирок башка вакцина ала электер барып ошол нерсени алып үйдүн шартында эле өткөрө берсе болот да. Ооруну өтүштүрүп жиберип, анан кийин өтө оорлошуп калган учурда бизде келип атышат деген мына маалыматтар берилип атат да. Ошо мен бизде мындай болуп атат да, ал Кытайдан келген коронавирус менен азыркы штамдын 2 башка түрү бар да. Мисалы азыркысы аябай мындай агрессивдүү өсүп кеткен, башка өзгөрүлгөн түрү да, мутацияланган түрү да. Ал деген мисалы ашказаныңыз ооруп, мисалы симптомдорду бизде тиякта жакшы түшүндүрүп берген да. Баягыдай болуп тиги температура деле болбой калышыңыз мүмкүн экен. Сөзсүз түрдө температура болбойт эмес экен да, болбой деле калышыңыз мүмкүн. Анан ошол ашказаныңыз ооруп, кускуну келтирип, ушундай бир туура эмес тамактангандагыдай жагдай мындай ошондой түзүлөт экен да. Анан тиги жөтөлбөй деле коюшуңуз мүмкүн. Баягы кичине тамагыңыз ооруп же болбосо мурдуңуз бүтүп калышы мүмкүн да. Анан мисалы кээде мурду деле бүтпөйт экен да, кээ бир учурдачы. Анан ашказаны ооруп кусуп аткан адамдар көп эле ойлойт экен да, мен туура эмес тамактанып алып ошондон болуп атат го деп. Бирок бул штамдын жаңы түрү ушундай экен да, өзгөчөлөнгөн түрү, жана индиялык, анан бразилиялык түрү ошол мындай абдан куу түрү экен деп айтсак болот да. Өзгөчөлөнүп ошол адамдарды алдаганга, адамдар алданганга шарт түзүп атат да. Анан тез жардам кызматы кандай иштейт экен? Бизде тез жардам кызматы кандай гана кызмат болбосун, ошо полициялуу тез жардам 7 мүнөттө келет, сөзсүз түрдө 7 мүнөттө келет. Кээ бир учурда үйгө жакын болсо 7 мүнөт, ал мен максималдуу убакытты айтып атам да, негизи 3-4 мүнөттө келет да. 3-4 мүнөттө келип, сизди дароо, сиз телефон менен сүйлөшүп аткан учурда эле ошол машина келе берет да, унаа келе берет. Анан сиз түшүндүрүп, мына мен бүгүн мындай болуп атам, тигиндей болуп атам, мындай симптомдор болуп атат десе эле, анан келип алар келгенче аларда сиз жөнүндө толук маалымат болуп калат да.
Анан тез кызмат дегенде чын эле тез кызмат деп айтсак болот да. 3-4 мүнөттө келет, максималдуу түрдө 7 мүнөткө чейин келет. Көп нерсеге булар өтө тездик менен реакция жасап, бүт баарын тең мындай адамдардын өзлөрүнүн бир кабыл алуу маданияты дагы жогору деп айтсак болот экен. Биз ушул Кыргызстан, Швейцариянын саламаттык сактоо тармагынан бир ала турган эмнелер бар деп ойлойсуз? Биринчи кезекте менин оюмча ошо саламаттык сактоо министрлиги, министр өзү мисал болуш керек да адамгачы, элдерге мисал болуш керек да. Анан Бул тармакка биз ала турган, тигилерден ала турган. Ошо мисал болуп, мисалы мен эмне үчүн аны айтып атам, анткени биздин саламаттык сактоо министрлиги деген министр өзү күнүгө кечинде чыгып ошо сүйлөп, анан өзү эмдөө алганын, мына мен бүгүн эмдөөнү алдым, ушундай деп анан тиги абал деген момундай болуп атат. Биз деген тез арада момундай чечимдерге келдик. Мына ресторан менен кафе, барлар жабылды. Мына 2 айга чейин, 3 айга чейин жабылып турушту. Анткени ошол тиги баягы ошол жерде кишилер көп чогулат деп ошолорго ошондой киргизилди да. Анан элдер деле ошону бат туура кабыл алып, ресторандарды жабылып, кафе, барлар бүт жабылды да. Анан отелдерде мисалы баягы мейманканаларда кишилер эми чет өлкөлүк кишилер жок эсе болуп калды да. Ал эми анда санда келген кишилерге дагы чектөөлөр киргизилип атты да. Анан баягы саламаттык сактоо министрлигинен ала турган нерсе бул биринчи кезекте элдерге так толук маалымат бериш керек да. Мына штамдын жаңы түрү мындай, момундай болуп атат. Абал момундай болуп атат, күндөн күнгө статистика момунча өсүп атат. Момуну кылышыңар керек. Мына ооруп калган киши болсо, момундай биз дарылайбыз. Мындай жагдайлар түзүлүп атат, мындай кылабыз, тиңдей кылабыз деп мындай тактыкка жана толук маалымат бергенге үйрөнүш керек да. Ал эми дарыларды тапса болот, албетте бизде дарынын деле мындай таңкыстыгы жок да. Болгону ошол эмдөөдө вакциналар бир аз таңкыстык жаратты, бирок негизи ооруп калган кишиге дарыланууга бүт мүмкүнчүлүктөр шарт бар да. Ошону эле министрлик мен ойлойм ошол жагын эле колго алыш керек го. Өтө Бирок ошол учурда аны аткаруучулар дагы эл өзү да жардам бериш керек да. Эл өзүнүн мындай жоопкерчилигин көрсөтүш керек. Биринчи кезекте жөн эле мен ооруп калдым, меники мындай жөнөкөй эле өтүп кетет деп анан өзүн мындай 5 киши менен эле ооруп атабыз, эми эчтеке болбойт, баары эле ооруп атат, мен деле ооруп кетип калам, эчтеке болбойт деп. Жок, андай болбош керек да. Ооруп аткан киши сөзсүз дарыланыш керек. Анткени биз азыр билбей атабыз. Мына азыр биз өткөндө Кытайдан чыккан коронавируска биз кандай, ковидке кандай башыбыз айланып коркуп жүрдүк. Андан кийин индиялык чыкты штамм, бразилиялык штамм чыкты. Эми мына абал биз билбейбиз, 1 жылдан кийин дагы мутацияланган дагы бир түрү чыгып калышы мүмкүн да. Биз кокус чыгып калса, анда биз ошого даяр болушубуз керек да. Аң сезимибиз дагы даяр болушубуз керек, өзүбүз дагы даяр болуп, дайыма эрежени сактап, эрежени өзүңүз эле сактабай, жаныңыздагы адамдан дагы талап кылышыңыз керек да. Айдоочулар биринчи кезекте, дүкөндө иштегендер, коомдук транспортто иштегендер бүт баары сакташ керек да. Маегиңизге чоң рахмат. Биз дагы Швейцариядан сабак алып, биз дагы эл аткарган талаптарды дарыгерлер айтып аткан эрежелердин баарын так аткарсак, сөзсүз түрдө бул оорудан арылабыз. Анан эмдөөнү алышыбыз керек экен, эң негизгиси. Урматтуу радио угуучулар, биздин маектешибиз Швейцарияда жашаган журналист Манат Сулайманова өзү жашаган Швейцариядагы көргөн билгендери жөнүндө бизге айтып берди. Ыраазычылык билдиребиз. Сак саламатта болуңуздар, оорубаңыздар. Рахмат.